Алып келдиңерби? Не болгон экен, неден жазылган экен? Ушулбу? Ортого чыгып эле көргөзүп койчу. Центр суда выйдите, пожалуйста. Мындай кылып көргөзүп кой. Ну, вот это набор инструментов как таковой. Таких наборов 2 комплекта. Ну вот как есть. Вот это назвали китайцы плоскогубцами. Этот набор стоит $320. Вот эта лента идет в той же позиции, находится, что вот комплект инструментов. Таких комплектов 2. Лента служит для ремонта транспортерной ленты. Негизинен мамлекет үчүн уятта ушул Кыргызстандын улуу трибуласын алып келип ошо плоскогубцыны ТЭЦ-тин директору көрсөткөн. Биринчиден. Чинекеч мына туура маселени көтөрүп кетти. Бардык коомчулукту ушундай чоң талкууга алдырып аткан ушу кычкачтар боюнча маселе. Бул эми жылдың да 1 жыл мурун, 2 жыл мурун алынган кычкачтарыңар эмне складта жатат андай болсо. Коомчулукта маалымат бар. Видеокамералар боюнча мен өзүм ТЭЦ-ке барып келдим. Ар бир камераны карап чыктым. Ал камераларга базар баасы менен $1000, $2000 тегерегиндеги камералар. Элди кантип алдап атасыңар? Кайсы бетиңер менен алдап атасыңар? Азыр мына укук коргоо органдары баа бергенден кийин көрөсүңөр. Кайсы кычкачты силер 2 жылдан бери складта хранить этип атканыңар. Мен мурунку ошол маалымат каражаттарында биринчи чыккан ушу кычкач боюнча мурунку директор отурат. Ушундай комплектте кычкач беле ушуну тактап айтып койсо депутаттарга ушул болчу же бөлөк болчу да. Бул набор ошол эле списокто бар, $105 алынган. Бирок башында мен айтканда бу жерде бир эле темирскен эле кычкач болчу. Муну болсо кийин резонанс болуп кеткенден кийин ошо наборду кошту. Анан баасы да жетпей калабы деп туруп, конвейерный лентаны да бир мотогон кошту. Мен ойлойм, бул жерде мынакей укук коргоо органдары туруп, задача ложных показаний иш козгоп туруп, азыр буларды немеге алыш керек да, чыккандан кийин допроскочу. Бул жерде стенограмма туруп, бардык кыргыз эли угуп атат. Каратып туруп, бардыгыбызды алдап атат. Мен ойлойм, парламентте иликтөө жүрүп атканда тергөөчүлөр кошо жүрүш керек да. Мына Кенжебек Сатымкуловдун мен сөзүнө толугу менен кошулам. Энерго холдингдин орун басары отурат. Барапбаев мырза, мурунку азыркы директор отурасыздар. Сиздерди ушул жерден алып барып туруп камаш керек да. 120 депутат эмес, бардык кыргыз элин алдап атасыздар. Кайсы бетиңиздер менен алдын алып чыгып атасыңар? $600 деп көрсөткөн кычкачты депутат Акылбек Жамангулов базардан